Көкүрөгөн күз мезгили келди, аба ырайы кескин өзгөрүп турат эмеспи? Маселен, эгер мурун айымдар моюн орогучтарды жылуулук үчүн колдонуп келишсе, ал эми бүгүнкү күндө сулуулук үчүн колдонушат. Аны бүгүнкү күндө кантип туура тандайбыз, кайсыл стилге кандай моюн орогуч ылайыктуу келетине ушул багытта кеңештерибиз менен бөлүшөбүз. Моюн орогуч кыздар жана айымдар колдонгон башкы аксессуарлардын бири. Быйылкы жылкы модасы өзгөчөрөөк деп айтууга болот. Себеби токулган кийимдер модалуу болгондуктан токулган назик түстүү моюн орогучтар басымдуураак кылат. Жана алар жылуу да болот. Орто бойлуу кыздар узун моюн орогучтарды тандаса жарашыктуу келет. Моюн орогучтарды кандай гана кийим болбосун, толуктоочу аксессуар катары колдонгонду унутпаңыз. Спорттук стилде кийине турган болсоңуз, анда ичке жукараак болгон моюн орогучту моюнга ороп алыңыз. Кара түстө көбүрөөк кийинсеңиз, анда ачык түстөгү жолук же моюн орогучтарды көбүрөөк тандаңыз. Расмий стилде кийинген айымдарды назик кылып көрсөтүү бул туура тандалган жолук жана аны туура ороп тагынууну билүү керек. Тандалган моюн орогуч, ошондой эле кымбат баадагы моюн орогуч аял затынын коомдогу ордун, иштеген кызматын аныктайт экен. Коко Шанелдин айтканы бар эмеспи? Туура тандалган моюн орогуч аны ошончолук назик, сулуу жана жагымдуу кылып көрсөтөт. Жолук салынгысы келбегендер үчүн көлөмү чоң жана узун келген моюн орогучтарды араб стилинде оронуп алса, аял затынын жүзүн ого бетер татынакай кылып көргөзөт. Эркек мүнөздүү келген көйнөк ордуна шымын чечпей кийген кыздар үчүн да моюн орогучту колдонуу анын кийимин стилдүү көргөзөт. Дүкөндөн моюн орогучтарды тандап жатып, биринчи кезекте аны кайсыл кийимиңиз менен кийесиз, ал кандай түстө болот? Мына ушул нерсеге көңүл буруңуз. Ал эми анын баасы жана сапаты экинчи орунда. Эгер биринчи жолу моюн орогуч тандап жатсаңыз, арзан баадагы төрлүү түстөгү моюн орогуч сатып алып, ар кандай кийимдер менен кийип, күнүмдүк гардеробуңузга кошуңуз. Моюн орогучка көнгөндөн соң, кымбат баадагы 2-3 гана моюн орогучту бардык кийимге туура келгендей кылып тандап алыңыз.